Амансыздарбы мекендештер. Бүгүн 10 июнь. Аты жөнүм Бекчороева Зульфия. KG недвижимость агенттигинин мүчөсүмүн. Москва шаарынан Питерден сделка өткөргөнү келдим. Жана дагы Санкт-Петербургда биз агентибиз Жипар айже экөөбүз бүгүнкү сделканы ийгиликтүү аяктап бүтүрдүк. Кардарыбыз жөнүндө кичине тааныштырып кетейин сиздер менен. Усембекова Гүлзина биздин компания аркылуу бүгүн турак жайлуу болду. Өзүнө дагы сөз беребиз. Азыр кичине маалымат берип кетейин. Үй тууралуу 52 квадрат метрдеги үй 6 миллион 300гө түштү. Первоначальный взнос берилди. 1 миллион 300 5 миллионго ипотека чыкты. Ставкасы 27, 20 жылга алынды. Ежемесячный платеж 112 миңден чыкты. Үй бүлөңдү куттуктайм. Алган үйүң майлуу сүттүү үйлөрдөн болсун. Анан сөз башынан болсун. Биздин компанияга кантип кайрылып калдың, каяктан уктуң, кандай кыйынчылыктар болду? Ушуларга токтоп эстеп кетсең бир сыйра. Немеден YouTube'дан, Instagram'dan көрүп ошо Самаржеге мен 2021 кайрылгам. Чалык үй алсак болобу, кандай жол менен алсак болот, первоначальный взнос керекпи, керек эмеспи деген, акчаң деле кереги жок, официально иштесең эле болду, алсак болот деген. Алмалды процентный ставка аз болчу да. Муну алабыз, алып болобуз деп ушунча жыл өтүп кетти. 2021ден баштап эле 5 жыл өтүп кетиптир. Ошо убакыт бүгүнгө буйруктур. Буга чейин эки мен риэлтор менен иштегенбиз. Алар бизге алып бере алган жок. Акыркы үмүтүбүз Самар эже болуп барганбыз. 6 мартта договор түзүлгөн. Анан ошол 3 айдан ашыкта одобрение келди. Кудайга шүгүр, ушу бүгүн ушу сделкабыз ийгиликтүү өтүп, сүйүнүп отурабыз. Мекендештер айтып кетейин, дагы бизде негизи Россиянын баардык аймагында иштейбиз. Питерде дагы офисибиз бар. Офисибиз иштейт. Питерден дагы алган мекендештерибиздин саны көп эле. Бул жакта агент болуп ошол сделкаларды Жипар эжеке сопровождать этет. Жипар эже айтып кетсеңиз, ошол Питерде кыргыз мекендештерибиз көп эле болгону турак жайлуу. Сиз эмне кызматты аткарасыз бул жакта? Сопровождать этесиз, консультация, маалымат берет дегенде. Ооба, куш келипсиң биринчиден биздин Санкт-Петербург шаарына. Саламатсыздарбы? Ооба, мен Питер шаарында бери иштеймин. Кыргыз паспорт менен өзүбүздүн мекендештер үйлүү болушкан, аз эмес, көп эле. Менин кызматым ушул договор түзгөнү келген адамдар менен договор түзөм, консультация берем. Иштерин ушу сделкага чыгарып, аткарып бергенге кызматым ошол. Ооба. Ошол мекендештер эгерде баягы бар Жипар эжекеге келип, кайрылып маалымат алсаңыздар болот. Баардык кардарларды договор түзгөндөн баштап, сделкасын ушинтип сопровождать этип, ачкыч алганга чейин сиздер менен болобуз. Гүлзина, анан ошол жерден токтолуп кетчи. Эмне үчүн ойлойсуң, башка компаниялар сага алып бере албады? Эмне себеп болду? Эмнеден токтолуп калышты? Одобрениеден токтолуп калышты. Одобрениеден доходуң аз экен деп токтолуп калышты. Ошол экөө тең эле ошондон болду да. Ошол сөзсүз түрдө ар бир клиент алгандан кийин жоопкерчиликти өзүбүзгө алабыз дагы. Одобрение алып бергенге аракет кылабыз. Ар бирин жөн эле клиенттин санын көбөйтүп, же болбосо эптеп эле клиент алыш максат эмес. Биздин компания үчүн ар бир клиентти одобрениясын алгандан кийин дагы үй издөөгө келгенде аябай жакшы кызматыбызды көргөзөбүз го деп ойлоймун да. Гүлзина, өзүңдүн жарандыгың жөнүндө айт. Канча жылдан бери ошол Санкт-Петербург шаарында жашап иштеп келесиң? Өзүм жарандыгым Кыргызстан. Өзүмдүн паспортум Кыргызстан. Кичинекей мындай видное жительством бар. Муну алганыма 2 жыл болду. Кыргызстан жараны менен эле алсаңыздар болот. Эч бир кыйынчылык деле болгон жок. Россия жергесинде Санкт-Петербургдон 16 жашыман бери биякта. 16 жашыман бери жашап келем. Биякта үй бүлөбүз мененбиз, 3 балабыз бар. Ошо жыл өткөн сайын өзүңдүн үйүң болсун деп багынтип тилинип калат экенсиң да. Ойлоп, анан ошол өзүбүздүн үйүбүз болот. Биринчи жагынын эң оңой эле жагы ошол үйүң болгондон кийин регистрацияң өзүңкө болот, пропискаң өзүңкө болот. Ошол жактан кыйналбайсың да. Азыр алар кыйын болуп калбайт ошого.
Ошол үй алганда кичинекей болсо да плюс болот экен гражданство алганга. Ошол да мага чоң плюс болот эт азыр. Ошол. Азыркы жашап аткан аренда плата менен мурункунун айырмасы барбы? Бар. Бар, көрдүңүздөр мекендештер андан көрөк канча жыл уже төлөп койдуңар? Примерно санадым да канча Биз төлөгөнүн. 2019 снимать эткенбиз. Үйүбүздө жашап аткан жерибизди ошол 2019 алганда 26 миңден болчу ежемесячный платежу. Азыр уже 39 миң почти. Азыр даже силерге сүйлөшүп калдык. Гүлзинанын үйүнө келгенмин өзү. Биз даже жакшы адамдарга туш келип калдык. Жасап берет регистрация деп азыр, бирок регистрациядан бир 10 хозяиндын бирөөсү жасаса, калганы жасабайт да. Үйдү тандаганга келгенде биздин агент Асель дагы көмөк көрсөттү. Кандай дагы ошол биздин кылган кызматыбыз толук түрдө канааттандырдыбы сени? Канааттандырды. Үй тандоого келгенде чалышып, сразу барып көрүңүздөр, эмнери мындай болот деп документтерин текшерип, баардыгын ошол жактардан мага бизге тез жакты да, тез болду. Анан биз көп деле үй көргөн жокпуз, көп деле бир күндө эле ушу 3 үй көрдүк. Анан ошо эртеси күнү токтолдук бир үйгө. Ошо бизге жагып жүргөн көптөн бери эле. Кайра улам эле кирип көрүп, улам кирип көрүп жүргөнбүз. Анан ошол үйгө токтолуп бизге буйруптур. Ошол үйгө токтолуп калдык. Сон Гүлзина айтсаң, ошол мартта кайрылыптыр өзү канча убакыт алып калабыз же алдын ала айта аласыздарбы деген мекендештердин дагы саны көп. Бирок чынын айтыш керек, эч бир клиенттин алдын ала ишинин жүрүшүн айтыш өтө кыйын. Кээде болот, бир айда алгандар бар, 1,5 айда алгандар бар, кээде 3 айда алгандар бар. Ар кимдин ишинин жүрүшүнө байланыштуу болот. Март айынан баштап баягы 2 жолу барып агентствого кайрылгандан кийин март деп калбадыкпы? Анан ошол моментте дагы мага үй болбойт деген бир ой келдиби жерде? Бирок баары бир деле жардам беришет деп эки жактан тең келди. Үй болуп калабы, бул одобрение кеч келди го, бизде 3 айдан ашкан болгондой. Үйдү деле токтотуп койгула, биз Кыргызстанга эле кетебиз деген да ой болду да. Анан кийин жок, Самаржы алып берем деген, биз күтө турайлы, сабырдуубуз го деп. Анан мына Жыпар эжекенин да сөзү мага баягы эмне болупту да, мотивация. Күтө тур, сабыр кыл деген сөздөр. Анан ошо кой күтөбүз, сабыр кылабыз, акыркысы деп атып, ушул жакшы, Кудайга шүгүр. Одобрение алдык. Ошо одобрение алганда мен көз жашыма неме болуп, көз жаш болуп, кыйла сүйүнчүбүз не болду, сүйүнүчтөн көз жаштар болду. Ошо одобрение алган күнү ошентип сүйүнүп, алыңыздар, Самара KG недвижимостьга келиңиздер, сонун үй алып берет. Убакыт сааты чыгыш керек сөзсүз түрдө. Анан клиенттен дагы чында кээде биз өзүбүз жакшы сөз күтүп калабыз. Кээде болот клиент менен иштешкенде түшүнбөстүктөр деле болот. Силер биз каалаган үйдү алып бере алган жоксуңар же алып бере албайт экенсиңер дегендер деле жок эмес. Бирок бизге эң башкысы документ жагынан таза болуш керек. Эгерде баштапкы төлөмү жок болсо дагы ошол баштапкы төлөмдү өзүбүз жардам беребиз өзүчү. Муну кээбирки клиенттер билет, кээбиркилер билбейт дегендейчи. Анан ар бир клиент менен договор түзгөндөн баштап аягына чейин чыгарабыз деген ниетте ар бирөөсүн алабыз да. Алып кандай кыйынчылык болбосун баардыгын түшүндүрүп, ошо үй процессин алып, сделкасын сопровождать этип өткөрүп, ачкыч алганга чейин биз деле сиздерден өтүп аябай шашып кызматта болобуз. Мындайча айтканда, үй жөнүндө айтып кеттим. Саткандар дагы болот бул жакта, через бирөө аркылуу эме жок. Саткандар дагы келет, сопровождать этип, баардык документтерини бирден сиздерге түшүндүрүп беребиз. Мисалы үчүн договор купли-продажы мындай болот, бул жака кол койдуңуз, түшүнбөгөн сурооңуздар болсо келсеңиздер болот деп дагы айтылат. Страховой дагы сөз түрдө страховой жөнүндө дагы маалымат берилет. Страховойду дагы биз өзүбүздүн компаниябыз сиздерге улап берет. Гүлзина азыркы негизи эле бир эле Питер шаарынан көргөн жок, башка Россиянын аймагындагы мекендештерибиз баягы үйдү ойлоп, үйдү эңсеп жүргөн мекендештери дагы көрүүдө. Ошолордун кайрылып бир айтып кетсең, негизи KG недвижимость агенттиги аркылуу үй алса болот экен ипотека жолунда.
же болбосо негизи эле турак жай алганга болот экен. болот. Турак жай алсаңыздар силер өкүнбөйсүздөр. Турак жай алсаңар күнөн күнгө мөңгөрөт, баалары күчүп атат, өкүнбөйсүздөр. Ушу мен сунуштайт элем ошо KG недвижимости мен көптөн бери эле кыялданып жүрөт элем да, ушу 5 жыл болду атпаймынбы? 2021 кайрылгам Самаржеге. Андан бери былтырлары 2 жолу келдим, Жаныбекке келдим. Андай процентный ставка аз болчу да. Анан ошол максатта келип, анан бүгүн чыгып алсаңыздар өкүнбөйсүздөр. Турак жай өзү жакшы да. Өзүңө төлөйсүң, өзүң үйүң болот, регистрацияга коюп аласың. Өзүң балдарың менен эле жашайсың. Секин сүйлөө астыда бирөө чыгат же секин квартираңдар бар, коркунуч же деп жашабайсыздар да. Ошол жагынан чоң плюс. Анан уктуңуздар баардыгын Питер шаарынан кайсы шаарда болбоңуз, Россия аймагынын баардык шаарларында сделкаңыздарды сопровождать этип өткөрүп беребиз. Офистерибиз Москвада, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск шаарларында бар. Эгерде офиске кире албайм, онлайн түрүндө деле берсеңиздер болот десеңиздер, телефонуңуздарды калтырсаңыздар болот. Баардыгына толук түрдө жеткиликтүү маалымат бергенге аракет кылабыз. Дагы сен дагы рахмат сага да, биздин компанияга 4 жыл ишенип баары бир деле аягында биздин компания аркылуу турак жайлуу болдуң. Алган үйүң майлуу түтүүлөрдөн болсун, жакшылыктар болсун. Кудай буйруса, жакынкы күндөрдө үйдүн дагы обзору болот, үйдүн дагы көрсөңүздөр болот. Средний ремонт, Средний ремонт. Кухнясында полный мебелдер калды. Кухнясында баягы кухнялар сонун экен. Ремонту деле жакшы. Баардыгы сонун. Биринчи этажда балдарыбыз менен. Квадрат метри чоң, жакшы чоң. Ошол мекендештер KG недвижимость компаниясына ишенип кайрылсаңыздар болот. Биз сиздердин кызматыңыздардабыз.